Саламатсыздар, бүгүнкү эркин тоонун көрүүчүлөрү, бизде конокто Кыргыз Республикасынын тоо кенчилери жана геологтору бирикмесинин төрагасы Камчыбеков Дүйшөнбек Кыргызбаевич болуп атат. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сизге бере турган биринчи алгачкы сурообуз ушундай. Ушул Кыргыз Республикасында азыр экономикалык кыйынчылык болуп жаткандыктан ушул тоо кен өнөр жайынын кошуп аткан экономика салымы, анан ушул боюнча сиздер кандай иш жүргүзүп атасыздар, ушуга токтоло кетсеңиз. Эми биз тоо кенчилер бирикмеси өзүңүз айткандай бул тармакта такай колубуздан келген баягы көзөмөл жүргүзүү, ошол эле мезгилде жардам берүү, баягы сунуштарды айтуу иш-чараларды жүргүзүп келип атабыз. Анан эми экономикалык көрсөткүчтөргө азырынча да эми толук жыйынтыктала элек, бирок ошого токтолуп кете турган болсок, 21-жылдын жыйынтыгы менен жакшы, мындайча айтканда, экономикалык көрсөткүчтөрдү берди деп айтсак болот. Тоо кен тармагы салыштырмалуу 20-жылы жалпы тоо кен тармагы ошол Кыргыз Республикасынын бюджетине 18,2 миллиард сом акча каражатын киргизген болсо, 21-жылдын жыйынтыгы менен мына эми болжолдуу эсептер жүргүзүлүп жатат. Азыр 23 миллиард сомго чейин чыгып атат дейт. Бул 5 миллиард сомго чейин, мындайча айтканда, жогорку көрсөтүч менен чыгып атышат да. Бул чындыгында аябай жакшы салым. Анын ичинен эми биринчи кезекте ошол алтын өндүргөн компаниялардын салымы бар бул жерде. Андан сырткары ошол көмүр өндүргөн мекемелерибиз дагы өздөрүнүн жакшы көрсөткүчтөрүн көрсөтүп жатат. Жана дагы бир жакшы бир көрсөткүч ошол тоо кен тармагындагы лицензиялуу иштеген компаниялар, алар ошол налог кодексинин негизинде, башка кодекстердин негизинде ар кандай төлөмдөр төлөшөт. Анын ичинде ошол жана бонус, роялти деген төлөмдөр бар. Андан сырткары жана средства за удержание лицензии деп сул деп коет. Ошол төлөмдөр менен эсепке алып келгенде ошол 23 миллиардка чыгып атат да. Бул эми бүгүнкү күндө жакшы көрсөткүч деп айтсак болот да. Кумтөр белгилүү маселе. Ушул сырткы башкарууга өтпөдү. Ошондон бери быйыл эми мына жыйынтык чыкты. Ошого карата быйыл кандай көрсөткүчтөр, кандай кирешелер болду? Туура айтасыз. Тышкы башкаруу 17 майда кирди. Ага чейин ушул Центере компаниясы 4,2 тонна алтын өндүргөн. Бүгүнкү күндө ошол Кумтөр Gold Company'nin жетекчилигинин берген маалыматына таянсак, 14,561 тонна алтын өндүрүлдү деп жатат. Бул эми ошол Центере кабыл алынган пландан бир 60 килограммга төмөнүрөөк болуп калды. Анткени унция менен алганда Центере компаниясы 470-510 миң унция алтын алабыз, өндүрөбүз деген. Бул эми ошол 14,6-дан 15,1 тоннага чейин деп эсептелинген. Ал эми Кумтөр Gold Company бүгүнкү күндө 468 миң унция алтын өндүрдү. Ошону менен бир 60 килограммда алтын жетпей калды. Бирок биз адистер мындай деп айтсак болот. Бул да жакшы көрсөткүч, чындыгында аябай жакшы көрсөткүч. Себеби учурунда Центере компаниясы аябай көп аракеттерди жасады да. Ошол эле КГКны же Кокту эки компанияны банкрот кылып жарыялайбыз деп чыгышты. Нью-Йорктогу сотко беришти, Лондондогу сотко беришти. Ошол маселелерге байланыштуу тиги поставкалар мындай үзгүлтүккө учурай башташты. Ошолорду эске алганда мүмкүн бул проект токтоп калышы да мүмкүн эле да. Токтоп болуп калганда кандай, мындай айтканда, артында кандай жыйынтыктар болот эле, аны да айтыш өтө оор эле. Ошол эле мезгилде суунун деңгээли, карьердин баягысында суунун деңгээли көтөрүлө баштады. 53-58 метрге чейин көтөрүлдү. Ошолорду эсепке алганда бул проект токтоп калышы керек эле да. Эгер токтоп калса, биз үчүн жаман көрсөткүч болмок. Бирок ошого карабай, ошол жерде иштеп аткан адистер өздөрүнүн профессионалдуулугун көрсөттү. Менеджерлик өздөрүнүн жакшы иштерин көрсөттү деп айтсак болот. Ошону менен мына бүгүнкү күндө жылды жакшы жыйынтык менен чыгарышты.
Bir dagы цифрага токтолуп кете турган болсок, Центера компаниясы 2021 жылдын жыйынтыгы менен ошо Кыргызстандын бюджетине 8,9 бүгүнкү күндө 9 миллиард сомдо айтылып атат. Пландап биздин бюджетке беребиз деген болсо, бүгүнкү күндө өзүбүз иштеткен баягы жолдун негизинде бюджетке 13,6 миллиард сом акча каражаты киргизилди да. Бул деген чоң салым деп айтсак болот. Эми биз адистер айтып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол сот процесстери жакшы жолго салынып, чечилип кетсе деген тилектебиз. Андан сырткары ошол жерде геологиялык чалгындоо жүргүзүлгөн маалыматтардын мындайча айтканда первичный данныйлар деп коет. Ошол маалыматтар жок болуп атат. Биз аны да сунуш кылып айтып атабыз. Ошол сүйлөшүүлөр негизинде Центера компаниясынан ушул первичный данныйларды алсак, себеби биз 31 жылга чейин дагы иштетели деп жатабыз да, бул көмтөргөнүчү. Ал дагы биз үчүн аябай чоң жакшы жардам берет эле да. Анан адистер өзүбүздүн сунуштарыбызды да айтып атабыз. Эгерде жер астындагы жол менен жана подземный способ деп коет, разработка ошого өтө турган болсо, биз дагы өзүбүздүн ойлорубузду айталы. Себеби экологияга байланыштуу ал жерде маселелер бар, көйгөйлөр бар. Экономикага байланыштуу маселелер, көйгөйлөр бар. Ошолорду жалпы сүйлөшүп жетсек, Көмтөр кени дагы Кыргыз элине жакшы кызмат кылып берет деген ойдобуз да. Эми коомчулукта мына лицензия берүү боюнча аябай коррупция бар деп айтылып келет. Ушул маселеге да токтоло кетсеңиз. Эми бүгүнкү күндө туура айтасыз. Акыркы ушу маалыматтарга таянып келсек, ушул 2,5 миң даана лицензия берилген болуп жатат бүгүнкү күндө. Эми анын ичинде ошол алтыны да бар, цветной металлдар бар, дегенде көмүр бар, нефть бар, строительный материалдар бар. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө бир ушул 60-70% лицензия баягы өзүнүн лицензиялык келишим негизинде иштерин так аткарып жатат деп айтсак болот. Ал эми кээ бир компаниялар бар, өзүңүз айтып аткандай, алар баягы лицензияны алып иш жасабай, ошонун негизинде башка бир инвесторлор иштеп, ошолорго сатып ийсек деген ойлор менен, тилек менен иш аракеттерди алып барышат. Ага эми ошол мамлекеттик орган бүгүнкү күндө ошол жана департамент геология и недропользования деген бар. Алардын астында комиссиясы бар. Ошол комиссия иштеп, иш алып барган компаниялардын лицензиясын аннулировать этип, иш чараларды жүргүзүп келет. Бизде эми токен Кудайга шүгүр, ушул жактардагы жанагы эл менен иштешүү, ишти баштаганда пикеттер, митингдер болуп кетет. Ушул жагы кандай болуп атат? Эми бүгүнкү күндө көйгөй кандай болуп калып атат? Мисалы, жергиликтүү эл өздөрүнүн жеринде жайгашкан кенди бир компания келип иштете турган болсо, эл ошол жердеги бийлик дагы ойлонот экен да. Бул кенден бизге кандай пайда түшөт депчи, биринчи кезекте ошону. Ошол процедурасын чечүү маселеси көп жылдан бери айтылып да келатат, баягы кичинеден чечилип келатат. Бирок алдыда дагы жүргүзө турган көп жумуштар бар. Анткени ошол эле мисалы бир адамдын жайыты болсо, жайытына лицензия берилген болсо, ал баягы жайытынан айрылып калам деген ойго келет. Мага анын кандай пайдасы бар деп. Ошол боюнча нааразычылык пайда болот. Же ошол жерден баягы агым суу өтсө, мал эмес кээ бир сууларда эл да пайдаланат. Суу булганса, мунун пайдасы кандай дейт. Ошонун баарын биз да баягы сунуш кылып айтып келатабыз. Лицензия берерде, лицензия ала турган компания өзүнүн мындайча айтканда баягы бизнес планын түзөбү, ТОсун түзөбү дегенде бизнес проектин түзөбү. Ошонун негизинде эл менен келип сүйлөшүп, мына силерде мындай кем бар экен, мынча жыл биз иштетсек болот экен, болжолду пайдасы мынча болот экен, ошону мынча пайызын силерге жардам иретинде берсек болот, адамыңарды жумушка алсак болот, кызмат кылсак болот, чогуу иштетсек болот, экология маселелери моундай чечилет деп сүйлөшүү жолдору менен чогуу иш алып барса, мындай көйгөйлүү маселелер жаралбайт эле да. Эми ушул көмүр маселеси боюнча токтолсок, ошо көмүрдү мамлекет өзү чоң ишкана түзүп иштетип колго алса болбойбу? Себеби
Biz сайдын убагында билебиз, Кыргызстан Орто Азиянын көчөгөрү деп аталган. Анан ушул маселе боюнча дагы оюңузду уксак деп ойлойбуз. Туура айтасыз. Учурунда биз 3 миллион, 4 миллион тоннага чейин көмүр өндүрүп келгенбиз сайдын учурундачы. Бизде көмүр кендери Кыргызстандын ошол түндүк регионунда дагы, түштүк регионунда да жайгашкан. Көмүр бар деп айтсак болот. Көмүрдүн түрлөрү бар. Бизде ошол мисалы буру үгүл деп коет, каменный үгүл, коксующий үгүлдөр түрлөрүнүн баары тең бар да биздечи. Анан эми өзүңүз айтып аткандай бүгүнкү күндө бир эле мекеме бар. Бир мекеме мамлекеттик деңгээлдеги. Ал тиги ГП Кыргыз көмүр деп. Ал ошол Кара Кечедеги түзүлгөн мамлекеттик ишкана госпредприятиянын базасында түзүлгөн. Ошол бир мамлекеттик мекеме толугу менен бүгүнкү күндө ошол түндүк регионундагы көмүр менен камсызданган мүмкүнчүлүгү да жок, шарты да жок да. Ошол эле мезгилде ошол Кара Кеченин тегерегинде ошол Кавакский угольный бассейн деп коет. Ал ошол Жумгал жергесинде ичинде жайгашкан 21 мекеме бар, көмүр казып аткан. Ошолор бир консорциум түзүшкөн. Ошол консорциумдун негизинде иш алып барып келишет. Анан биз эми ушул министрлер кабинетине дагы сунуш кылганбыз. Бир чоң же акционердик коом түзүш керек. Ошол акционердик коомго же бир холдинговый компания түзүш керек. Ошого бүгүнкү күндө ошол түндүк жергесиндеги жайгашкан көмүр мекемелери эмес, ошо түштүк жергесинде да жайгашкан көп мекемелер бар. Ошол эле Көк Чаңгакта, мисалы Таш көмүрдө, Сүлүктүдө, Алайда ошол жердеги казылып аткан көмүр ишканаларынын баарын тең башын бириктирип, бир холдинг түзүп же акционердик коом түзүп туруп, анан мамлекет тарабынан бир программа иштелип чыгып, анан кийин элге мисалы канча сортовой көмүр керек, аны кайсы жерлерден казабыз, ал эми жанагы коммунальный хозяйство тестерге канча майда көмүр керек, ошолорду кайсы мекемелер тиги неме кылып берет, камсыз кылып берет, бастапкы кылып берет. Транспорт маселесин кандай чечебиз, кайсы мекемелерди ошол транспорт жагынан тиги көзөмөлгө алып кошумча жумуштарды жүргүзүшүбүз керек, же канча техника сатып алыш керек деп бир программа түзүп туруп, анан бир алгылыктуу иш алып барбасак, быйыл президентибиз өзү катышып аракет кылды, жардамын берди. Ошондой көйгөйлүү маселелер жаратпай, кийинки келе турган мезгилдерде ушул алдыдагы айтылып аткан мындайча айтканда көйгөйлүү маселелерди чечсек, иш кичине мындай алдыга жылып, көмүр менен да элди камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле да. Биз Кыргызстанда алтын гана деп айтабыз, алтындан башка дагы ушул келечекте мындай бир эл журтубузга, мамлекетибизге пайда бере турган кендер барбы дагы, мындай иштете турган, пайдасы жакшы боло турган? Эми кендердин өзүңүз айтып аткандай бизде түрлөрү көп да. Биз учурунда 2009-жылы бир чоң бир анализ жүргүзүп, баягы болжолдуу эсептөөлөрдү, экономикалык эсептөөлөр жүргүзгөнбүз. Ошондо биз 20 кендин түрүн алганбыз да. Ал алтындан сырткары күмүш, мисалы калай, вольфрам, алюминий, анан көмүр, строительный материалдар, бүгүнкү күндө кызыктыра турган дүйнөлүк коомду ошол жез менен литий деген элементтер алдыга чыккан атпайбы? Ошондой кендерди эсептеп, алардын корлоруна жараша ошол кезектеги баягы рыноктогу баасын эсепке алуу менен канча капиталдык чыгымдар кетиши мүмкүн, эксплуатациялаганда канча чыгымдар кетиши мүмкүн деп, анан баягы болжолдуу канча пайда, таза киреше түшүшү мүмкүн деп эсептеп чыкканда, ошол 20 кендин эсепке алганда, ошол 83 миллиард доллар болжолдуу таза киреше тапсак болот деп эсептелинген да. Анан эми бүгүнкү күндө бизге концепция эмес, стратегия болбосо дагы бир программалык чоң жакшы документ керек. Тоо-кен тармагын кандай өнүктүрөбүз деп. Учурунда Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда тапшырма берилген, ошондой программный документ иштелип чыгыш керек деп. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө иштелип да чыга элек. Биз өзүбүздүн даярдап берген программабызды кабинет министрге да бергенбиз. Бүгүнкү күндө ал тармак боюнча дагы иштегенге, жардам бергенге да даярбыз.
bir программа болсо, ошол программаны негизинде иш алып барып кетсек, экономикага дагы кошумча көп токен тармагынан салымды кошсок, киргизсек болот да. Ушул мына азыр кумтөрдү иштетүүдө билинип калды, 3000ден ашык өзүбүздүн жарандар иштетип атат кадимкидей эле. Эми ушул кумтөрдүн базасында мына кыргыз алтынды кошуп, ушул өзүнчө бир мекеме же болбосо өзүнчө бир министрлик кылып түзүп, анан жалпы ушу токен өнөр жай системасын түзсө болобу? Эми бүгүнкү күндө кыргыз алтын жөнүндө өзүнчө сөз кылып кете турган болсок, кыргыз алтынды өзүнчө мекеме катарында кайра бекемдеш керек да. Бекемдеш керек. Мына бүгүнкү күндө кыргыз алтын ошол кумтөрдө өзүнүн үлүшү болуп келген. Андан сырткары бул Талды булак, Сол жээк деп, Алтын кен деп, Кемидеги алтын кенинде өзүнүн үлүшү бар 40%, Макмалда 30% үлүшү бар кытайлык компания менен, Терек Сайда 25% үлүшү бар ошол түрк компаниясы менен иш алып барыпчы. Бүгүнкү күндө биз мисалы маалымат алып атабыз. 2020-жылы ошол кыргыз алтын мекемеси 1,2 миллиард сом таза киреше менен чыкса, азыр 21-жылдын жыйынтыгы менен 3 миллиард сомдон ашык таза киреше менен чыгып атты да. Бул деген аябай жакшы көрүнүш да. Мындай мекемелерге биз баягы бөлүп жарып, башка жакка кошпой, бул мекемеге дагы кошумча ошол эле мисалы Токолок деген алтын кен бар Ысык көлдө. Таласта дагы бош кендер бар. Ошондой кендерди берип, анан мүмкүнчүлүк шарт түзүп беришибиз керек да. Алар дагы ошол инвесторлорду тартып, мисалы 1 жылдын ичинде таза кирешесинин өсүшү 3 эсе көп болуп атпайбы? Бул экономика чоң салым да. Бул жакшы иштеп аткан мекеме, мындай мекемелерди биз колдошубуз керек, жардам беришибиз керек. Башка жактарга кошуп, бөлгөн бүгүнкү күндө туура эмес болуп калат. Рахмат, эми сизге ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Дагы бир жолу эскерте кетелик. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын тоокенчилер жана геологдор бирикмесинин төрагасы Камчыбек Бишенбек Кыргызбаевич болду.